Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн күнгө дүйшөмбү силер менен кыргыз тили сабагы. Силер менен мен Эсенали кызы Элисада. Анда эмесе бүгүнкү сабакка киришели. 7 айынын 23-ü белгилүү адамдардын кесиби, жөнөкөй жана татаал этиштер. Балдар, өткөн сабакта да жөнөкөй жана татаал этиштер боюнча сөз кылганбыз. Мисалдарды келтиргенбиз. Дагы бир жолу мен силерге эсиңерге салып кетейин, балдар. Далилде бул жөнөкөй этиш, ал эми татаал этиш. Далилде бир алектен жана алектенип жүр. Белгилүү адамдардын кесиби боюнча Генрих Рец жөнүндө билебиз бүгүн. Ал белгилүү физик болгон. Келерки жылы 7-класстан силер бул белгилүү физик жөнүндө кененирээк таанышасыңар. Ал токорлук кесипти аябай жактырган жана ошого үйрөнүүнү каалаган. Бул 21 жана 22 көнүгүүлөр болду, балдар. Андан кийин 23-24 көнүгүүдө карагылачы, балдар. Эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура айтасыңар. Бул кыргыз элинин улуу эпосу Манас эпосу, балдар. Балдар, Манас айткан адамды ким дейт элекпиз? Туура айтасыңар. Манасчы дейбиз, 25 көнүгүүдө берилген белгилүү манасчы Саякбай Каралаев жөнүндө сурап жатат. Бул белгилүү манасчынын сүрөтү биздин 500 сом акчабызда тартылган, балдар. Балдар, андан кийин дептерге жазуу үчүн 27 көнүгүү. Бул жерде көп чекиттердин ордуна сөздөрдү коесуңар. Келгиле, биринчи сүйлөмдү силерге үлгү катары көрсөтүп кетейин. Манас кыргыз элинин улуу эпосу, балдар. Дал ушундай кылып калган сүйлөмдөрдү да толуктап мага жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.